Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Билесиңерби балдар, бүгүн 4 декабрь, Манас эпосунун күнү. Андыктан бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын темасы Манас эпосунун өзгөчөлүгү эмнеде деп аталмакчы. Сабактын максаты бүгүн балдар сабактын жүрүшүндө 4 декабрь Манас эпосунун күнү деп белгилөөнүн максаты эмнеде экендигин билесиңер. Манас эпосунун башка чыгармалардан айырмаланган кандай өзгөчөлүктөрү бар экендигин ажырата аласыңар. Жана дагы деги эле кыргыз эли жана анын ичинде силер Манас эпосу менен эмне үчүн сыймыктанаарыңарды айтып бересиңер. Кыргыз элинин баатырдык эпосторунун ана башында турган Манас эпосу кыргыз элинин туу туткан руханий азыгы, сыймыгы. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов айткандай, Манас эпосу кыргыз рухунун туу чокусу. Манас эпосунун өзгөчөлүгү эмнеде? Эмесе, эпостун өзгөчөлүктөрүн саноого киришели. Биринчи өзгөчөлүгү. Манас бул арбак даарыган процесс. Бул эмне болгон өзгөчөлүк? Манасчыларды алгач касиеттүү күч даарыйт. Түшүнө Манас айтасың деп, Манас же башка каармандар кирет. Мына ушул учурдан баштап оозунан ыр төгүлүп, талант пайда болуп, Манас айта башташат. Белгилүү манасчылардын көбү Манасты жаттап айтышкан эмес. Алар түш көргөндөн кийин Манас айтып калышкан. Экинчи өзгөчөлүгү. Манасчылык өнөр. Демек, манасчылык өнөр башка элдерде жок. Бул кыргыз элине гана тиешелүү өнөрлөрдүн бири. Манасты биздин күнгө жеткиргендер, Манас айтуучулар, бул биздин манасчылар. Кыргыз элинде өзүңөр көргөндөй көптөгөн манасчылар бар. Бүгүнкү күндө мына ушул манасчыларыбыз айтып калтырган эпостун 80ге чукул варианты бар экендиги белгилүү. Үчүнчү өзгөчөлүгү. Манас эпосунда 40 чорону кошкондо жалпы 600дөн ашык каармандар катышат. Андан сырткары 800гө чукул жер суу аттары айтылат. Төртүнчү өзгөчөлүгү Манас айтуунун ыргагы. Манас эпосунун өзүнө тиешелүү обону, үндү созуу процесси, эпосту айтуудагы кыймыл аракети бар. Эмесе көңүл бурабыз. Ayal zattın nurlusu, Urgaçının sulusu, Atağı gitken Allayga, Tankı gitken Dallayga. Эпостун 5-чи өзгөчөлүгү. Манас эпосунун көлөмү жөнүндө айткым келет. Манас эпосу дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос катарында Гиннестин рекордтор китебине кирген. Эпостун көлөмү Саякбай Каралаевдин варианты боюнча 500.553 ыр сабын түзөт. Демек балдар, дүйнө элинде Манас эпосуна көлөмү боюнча тең келе алчу чыгарма жок экен. 6-чы өзгөчөлүгү. Манас эпосун кыргыз эли гана окубастан дүйнө элдери да окуп жатат. Себеби Манас эпосу көптөгөн тилдерге которулууда. Алсак орус, венгер, өзбек, казак, англис, француз, немец жана башкалар. 7-чи өзгөчөлүгү. Бул Манас эпосунун далай кылым карыткан, бабалардан калган эпос экендиги. Буга далил катарында 1995-жылы Таласта Манас эпосунун 1000 жылдыгынын дүйнөлүк масштабта белгиленишин айта алабыз. 8-чи өзгөчөлүгү катарында 2013-жылдын 4 декабрында ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине Кыргызстандын атынан катталышын сыймыктануу менен айта алам. 9-өзгөчөлүгү.
Манас деген ысымдын башка чет өлкөлөрдө кездешүүсү. Мисалы үчүн Кытайда Манас шаары, Манас булагы, Кореяда Манас чокусу, Испанияда Манас шаары бар экен. Касиеттүү эпосубузга тиешелүү дагы бир өзгөчөлүк катарында жакында, башкача айтканда 14-ноябрда Манасчы Дөөлөт Сыдыковдун 14 саат бою Манас эпосун эч токтобой, эч эс албай айтуусун киргизер элем. 14-ноябрь бүткүл дүйнөлүк рекордтор күнү. Кыргыз дөөлөтү Манас болсо, Кыргыз элинен чыккан Манасчы Дөөлөттүн так ушул 14-ноябрды Гиннестин китебине катталуу максатында тандап алып, узак мөөнөткө Манас айтышы балким бекеринен эместир. Балдар, мен Манас эпосуна тиешелүү негизги жана айрым гана өзгөчөлүктөрдү санап өттүм. Азыр балдар 4-декабрды Манас эпосунун күнү катарында белгилөөнүн негизги максаты эмнеде экендигин айтып өтөйүн. Бул күндү белгилөөнүн негизги максаты Манас эпосун сактоо, жайылтуу, өлкөдө Манас таанууну өнүктүрүү, манасчыларга колдоо көрсөтүү болуп эсептелинет. Келгиле балдар, азыр бүгүнкү темабызга байланыштуу тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырма: Манас эпосунун кандай өзгөчөлүктөрүн биле алдым. Класстерди толтурабыз. Андан кийин 10 мүнөттүк эссе жазабыз. Мен Манас эпосу менен сыймыктанам. Эмне үчүн сыймыктанасыңар? Мына ушул жөнүндө жазасыңар. Бүгүнкү тарбиялык саатыбызды жыйынтыктап жатып, Манас жөн гана кыргыздын ири эпосу болбостон, бүтүндөй кыргыз мурасынын бир мети экендигин баса бергилеп айткым келет. Келгиле балдар, силер да 4-декабрь Манас күнүнө салым кошуп, Манастан үзүндү жаттап айтып бергиле. Шуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.